Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн сабакта биз башкы бетибизди оңдоп түздүгөндүк, эң акыркы жолу мына футерди жасагандык. Эми кабардын, жаңылыктын уландысын окуңуз дегенде бизге жаңылыкты толук чыгарып көрсөтүп бериш керек, ошону жасайбыз. Андан бурун мына жерде кичине бир эме бар, ошону оңдоп коеюн. Мына логотип, анан бул менюлөр турат да. Менюлөрдү биз оң жакка алайлы, анткени ушундай бир адат болуп калган. Оң жактагы меню мындай колдонуучу мындай зыяратчыларга оңой болуп көрүнөт да. Анан мындай эстетика жагынан дагы, мындай дизайн жагынан дагы жакшы да. Аны биз кандай кылабыз да, мына бар коллапсты негизи мына жерде auto ML auto деген силерде жок болуш керек. ML autoну бияка жазасыңар, UL класс списоктун классына жазылат. Мына именно ML auto. Андан кийин үстүңкү div'дин классына өчүрүп коюшубуз керек. Бул жөн эле бош div болсун. Өчүрбөсөңөр неме ордунан жылбайт да. Эми карап көрөлү. Менюбуз оң жакка жылды. Кичине ыңгайлуураак логотип өзүнчө, менюбуз оң жакта өзүнчө болуп, кичине мындай жакшыраак көрүнүп калды да. Мына уландысыны окуу дегенде неме окулуш керек. Жаңылыктар немесинин бетинин детали чыгыш керек. Detail news деп бир неме ачайлы бул жерден. News detail деген бир HTML файл жасайлы. News detail. Оңу мейндин ичинде ачабыз. Так, контакттын ичиндеги эле нерселерди бияка коелу. Анткени бул жерде биздин немебиз бар. Эми биз views'та коддорубузду даярдап алайлы. Мынаны өчүрүп салайлы. Так, бул жерден бир def функция жазабыз. Так, news details. News details. Detail деп ойлоп коелу. Так. Request кошубуз керек. Бир сурамжылоо кылабыз, анан бир ID'ге көрө сурамжылоо кылабыз. Антен бул жерде башта жазып алайлы. News detail request ID дедик. Бирге бир өзгөрмө жазайлы. Анда news detail эле өзгөрмө жазып алсак кандай болот? Так. Modules news objects browse objects. Keyin get метод менен чакырабыз. Эмнеге көрө ID көрө. News object get ID. Немени бияк эмеге. Так, news detail. News detail дегенди дедик.
Так, return kılışыбыз керек bunu. Return render request çakırabız. Request. Ondan keyin biz template'ımızda template'ımız olsun. HTML. Başlıkla da mına жерде detail. Konteksti daha bu жақта жазып кетели. News detail. Ушуну new detail эмес, n detail десекчи. And так, контексти мен алыш керек. Алыш керек биринчисин. Так. Bu жерде кылышыбыз керек. Так, ошондо. Так. Эми URL'ды жасайлы. Бул жака бир жол көрсөтүшүбүз керек. Page. Detail. Астыда integer id'ге көрө. Keyin new detail. Keyin name'ni көрсөтөлү. Name'de new detail болсун. Bu emne kata berip atat, çakırıp aldı koşan üçün. View'nun içinde new detail'de alıp geldeş gerek olacak. Tak, bu yerde yok. View'da açıkça yok. New detail HTML'de көрсөттүк. Эми biz home'da baskanda mına жерде уландысыны окуңуз дегенде bizge ссылка бериш керек да. News мына жерде ID болуш керек. Ар бир кабардын бир ID'си болот, номери. Деген ID номерине көрө, identification номерине көрө кабарды request кылабыз да, немегечи. Кийинки news details'te. Ayaklarını koçup koyunca. Bu news details баракчасында ушул ID'ni bizge көрсөттү. Бул жерге уландысын окуңуз деп басабыз. Аны биз бул жакта жазып чыктык. Мисалы, def функциянын ичинде жазып чыктык. Ndetail деген өзгөрмөбүз бар. News деген модул маалымат таблицасынан bizge ушул ID'ni, жактан request суралган ID'ni могул баракчада көрсөт деп атабыз да. Эми detailга келели. Бул жерде кичине дизайн кылышыбыз керек. Бул жерде так, h2 дейли. h2 бул жерге Ultimate title
Temadan keyin bizge ne boluşu mümkün? Bu yerge kabarыбыздын karşılığını 5 kılaylı. Munda kopyala alaylı. Hazır bizge kerek bot title. Bu dat tak. Nemek modelimizin içinde create et kardın malumat bazasına kirgen datasını je publikasiya bola turgan dataсын бул жака жазышыбыз керек. Анда create et. Андан кийин биздин так сүрөтүбүз бар. Сүрөтүбүздү чыгаралы. Fildi image bolчу. Андан кийин текстибиз бар. Text. Tekşirip көрөлү. Ой. Yukarının ulandısını oku. Menler. Ha. Так. Munda nerse var. Mo özgürmözdü. Biz jaka koyuşuz gerek bolчу. Так. End detail. News detail. Özgürmösü. Так. Kayradan okup kör. Keldi. Так. Сүрөт түскөзгөн жок. Азыр аны оңдойбуз. Mo datасы кичине чоңураак болуп калыптырушуну оңдоп коелу. Так, 6 деп туруп F5'e basıp yine kılaylı. Так, kişine tüzbürak bolup kaldı. O yerde сүрөтүбүз чыкпай атат. Сүрөт дагы чыгарайлы. Так, home'da сүрөт images так. O yerde Her birini kadam kılıp atalım. Muhakka biz media dep көрсөтпөдүк da. Көрсөтүшүбүз керек. Kayсы faylın içinde. Medianın içindeki сүрөттү көрсөт деп бияка сөзсүз түрдө белгилешибиз керек. Белгилебесек көрсөтпөйт анткени. Опа, чыкты. Так. Сонун. Кичине оңдоп коюшубуз керек. Текст немеге көрө. Текст сүрөт ушул эле жерде турсун, бирок биз бул жерге эң жакшысы мен ойлоп атам, Bootstrap'tan бери карт койсокпу депчи. Bootstrap'tan карт койсок кандай болот? Анда кылып көрөлү. Жакшынакай бир карт болсо сүрөтү менен. Widget карта менен максимум 5. Шуну кылып көрсөк болот экен. Кылып көрөлүчү кана.
Bizge create tokko text menen de süretüzdü yasaşыбыз керек. Так, image search, image yapacağız. Так, ondan keyin text. Bulacak koyulmuş. Hazır. Onu uçup salayla. Bирок 540 emas, bunu 100% kılıp koysak. Ошондо бул 3, бул 8 кылып калат экен. Көрөлү. Так, көрөлү кандай болот. Мындай бир эме болду. Жаман эмес. Картты тилди өчүп салышыбыз керек экен. Карттай бул. Параграфты алып чыгайын. Мындай нерсе бар, жокму? Дагы бир текшерип көрөлү. Мисалы, сүрөттөрдүн эмелери ар кандай да, көлөмдөрүчү. Ошондо, көлөмдөрү ар кандай. Значит, сүрөткө бир эме беришибиз керек, чектөө коюшубуз керек. Сүрөт могу жерден бияка өтпөсүн, могу размерден бияка өтпөш керек деген бир чектөө коюп коелу. Аны кандай кылабыз? Муну Home'da biz neme kılgan elek 50 pikselden büyük bolbosun dep çektö koyganбыз. Ушуну kart image top 50 pikselde. Bolmu stili alıp baradıç. Yani жақсы болып қалды. Эми так. Менче болот ушул. Ушуну менен бүтүрсөк болот сабагыбызды. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө.